Поликлиника медиасынын сереп берүүсүндө кайгуу кызматтын реформасы тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияда мейманда Жарандык союз уюмунун мүчөсү Урмат Казакбаев, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Урмат мырза, ошо кайгуу кызматы тууралуу кийинки кезде көп реформадан кайтып баратат деген сыяктуу пикир болуп атат. Милиция кызматкерлери жана таяк көтөрүп алып, мурдагыдай милиция кызматкерлерин көбүрөөк жолуктура баштадык. Ошол реформанын жүрүшү, анан ошол кайра реформадан кайтуу тууралуу пикирлер пайда болуп атат да. Ошо сиздин оюңузча азыр абал кандай, реформанын жүрүшү кандай? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Арыбаңыздар. Сиздин сурооңуз туура суроо. Азыр баардын эле көп жолдо жүргөн жарандар, айдоочулар көп эле ушундай сурап атса керек. Эмне болду? Эмнеге таякчыларды алып коюп, кайра мурунку эле мындайча айтканда кейпин кийип калды дегендей. Баягы тал теректин арасында гаилерге айланып кетти да. Айланып баратат. Бул эмненин белгиси? Мындай ачык бизге так даана эч кандай аргумент айткан жок. Аргумент болду, баягы жол кырсыктын саны өстү депчи. Статистикага таянып келсек, жол кырсыктын саны көбүнчө баягы өлүм менен коштолгон, өлүмгө алып келген жол кырсыктын саны көбүнчө бул Чүй областында болот. Чүй областынын кайсыл жагында дагы тагыраак айтып берейин, Чүй областынын кайсы жагында. Бул баягы Бишкекке кире бериш жерлерде күн чыгыштан бул канттан бери участокто көп болот. Күн батышта болсо Сокулуктан деги эле ошол Кара Балтадан бери эле ошол жолдордо болот. Неге дегенде анткени күн батыштан биз билгендей эле баягы Ош, Жалал Абад, Баткен, Таластан 4 областтан келишет, айдашып, алыс жол айдашып. Жолдон чарчашат. Бул бир. Экинчиси, жолдон баягы батылдамдыкка көмүп калган айдоочу Бишкекке кирип баратканда, биякта движение көп да, кыймыл көп, адамдар өтөт, ары бери болот, анан ошондо баягы реакция да жок болот, анткени адам чарчайт. Ошондо көп баягы кагышуулар да болот, адамдарды коюп кеткен дагы учурлар көп болот. Ошондо өлүмгө алып келген жол кырсыктын саны көп болот. Ушул именно ушул жактарда. Биз билгендей эле Чүй областында МАИ кызматкерлери, ГАИ кызматкерлери деп айтып берейин эми. Баягы ал жакта баягы таякчалар ошомойнчо эле бар болчу, алынган эмес. Мурунку эле гаилер болчу Чүй областында. Ал Бишкекте эле теги таякчылар жок болчу. Бишкекте карап көрсөк, таякчылар жок болгондон бери өлүмгө алып келген жол кырсыктын саны азайып кеткен, азайган. Албетте жол кырсыктын өз саны өсүшү мүмкүн. Эми жол кырсыктарынын түрлөрү бар да. Адам коюп кеткен болот, машина менен, унаа менен эки унаа кагышкан болот, же унаа барып туруп бир нерсени сүзгөн болот. Ошону тактап айтыш керек. Жол кырсыктын саны деп баягы эки унаа кичинекей бири-бирин чийип кетсе эле, биз азыр кандай болуп калды? Сразу эле милицияга чалабыз, милиция сразу келет, болгон жанагы жол кырсыктын кичинекей мелкий, майда жол кырсыктардын баары эле регистрацияга түшүп баштады. Мурун деген түшчү эмес, анткени мурун деген көп түшчү эмес. Неге дегенде айдоочулар кичинекей болуп калса эле өздөрү эле сүйлөшүп алчу. Анткени мурун деген ГАИ чакырсаң, акчасын бериш керек, ишылса андан көрө азыр болсо мындай эле ушундай учурлар көп болду. Анан жанагы страхование деп коет, камсыздандырылган машиналар да көп болот. Алар деген аргасыз, алар деген сөзсүз түрдө чалыш керек. Телефон чалып, МАИ кызматкери чыгыш керек. Жол кырсыкты майда жол кырсык болсо дагы каттуудан өткөрүш керек. Ошондо майда жол кырсыктардын саны өскөн. Ошону жол кырсыктын саны өстү деп эле алып келип атат. Деги эле буну эмнеге андай кылып атат? Артында эмне болот, кандай ой турат? Артында эми коррупция, жол баягы эле коррупция. Деги эле ушул патрулдук милициянын башынан баштап башталышы жакшы болчу. Анан кийин кемчиликтер да бар болчу. Ошо кемчиликтердин эң чоң кемчилиги бул
бул патрулдук баягы кызмат жаңы түзүлгөн. Ал кызмат деген жол кырсыктарды карайт и коомдук коопсуздукта карайт. Бирок эки функция да, ооба. Бирок баягы подчинениясы кимдин алдында турат? Баш ийгени бул мурунку эле ГАИ кызматы, Кыргыз Республикасынын ГАИ кызматынын алдында турушат да. А мурунку ГАИ кызматкерлер баягы Кыргыз Республикасы боюнча алар жалаң эле жол кырсыгын карашат. Алардын ылдый жагында подчинениясында баш ийген кызмат. Алар деген коомдук коопсуздуктагы дагы, жол кырсыгын дагы карашат да, жолдо жүрүү эрежесин да карашат. Кайгул кызматы азыр Бишкектеги ушул кимге караштуу? Бишкек шаарында баягы оперативдик башкармалык деп коет, ал Бишкек шаарындагы башкармалыкка карайт, оперативный управление деп коет. Бирок жалпы баягы финансылык, материалдык жактан, анан кадрдык жактан бул ГОБДД баягы жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык. Мурунку эле ГАИ да, мындай айтканда. Ошолор ошол мурунку эле мамлекеттик Кыргыз Республикасындагы баягы ГАИ кызматы жанагындай атайын спецсредства деп коет, атайын каражаттар баягы электрошокер, наручниктер, анан жана видео төштөгү видео камераларды ошондой тендерлерди ошолор өткөргөн. Алардын сапаты өтө начар болгон, анан туура эмес тандалган. Мисалы электрошокер дагы ошондой массалык маалымат каражатта ызычуу болгон. Бир кызматкер ошо электрошокерин жоготуп алып, баягы өзүнүн кызмат алып бараткандачы. Анан төлөйсүң десе, канча десе 5000, 6000 дейт. Ош базарга барса, ошол 500 сомдо турат экен. Точно ошондой эле. То есть 10 эсе кымбаттатып тендер өткөрүлгөн да. Ошол кайгыл кызматы жакшы максат менен түзүлгөн да, коррупцияга каршы күрөшөт деп, анан бул жаңы түзүлө баштаганда жарандык активист, жарандык коомдон дагы адамдар, анан милиция кызматкерлери конкурс менен тандап алып, анан ошолордун баары алынып иштеп атты беле, кандай иштеп атты беле? Анда мейли башынан баштап айтып берейин. Бул долбоор өзү долбоор жазылганы жарандык коомдун эксперттери, активисттери аркылуу жазылган. Ошол убактагы мамлекет башчы Жээнбеков Сооронбай Шариповичке сунуш берилген. Ошол адамдын баягы өзү эрки менен, саясий эрки менен кабыл алынгандагы. Бул деген ошол ГАИдеги коррупцияга мындай өтө чоң тоскоолдук менен саясий эрк менен кабыл алынган нерсе. Неге дегенде ГАИ кызматында биз коррупция бар экенин бул мындай көнүмүш атат эле болуп элдин баары эле билчү. Анан ушул особенно бул Бишкек шаарында эми эл көп, унаа көп, именно Бишкек шаарында өтө коррупциялык булак катары аябай чоң акча ушу Бишкекте болчу да. Анан ошол Бишкектен баштайбыз дегенде өтө чоң ГАИ кызматынан дагы өтө чоң мындай пикир келишпестик, анан буттоосулар көп болгон. Ошол биз долбоорду сунуштап атканда. Бирок ошого карабай, ошо мурунку президент өз саясий эрки менен кабыл алынган. Анан кийин эмне болот? Анан кийин долбоор иштелип иш жүзүнө кирет, комиссия түзүлөт. Комиссияда деген жарымысынан көбү бул баягы жарандык коомдун эксперттери, активисттери кирген. Ал жакта милиция кызматкерлери да бар болчу, и башка ички иштер органдарынын жанагы башка кызматындагы өкүлдөр бар болчу. Бирок ошолордун арасында, ошо милиция кызматкерлеринин арасында деле өтө мындай профессионал, бийик, жогорку профессионалдуу адамдар бар болчу. Биз комиссия тандап алган комиссия болгондо, биз тандап алганда баягы адамдардын чын эле профессионал жагына көп карайчы. Мурун милицияда иштегенби, иштеген эмеспи, кече эле тиги жогорку жайда бүтүп келген балабы, эч айырмасы жок. Мындай биз чын эле өз күчүнө карап тандап чыкты. Милиция кызматкери дагы баягы ведомстволук кызматтын кызыкчылыгынын артында турган эмес. Бул милиция жакка тарткан эмес. Ошондо өтө жакшы байке эжелер бар болчу да. Комиссия чын эле биз мурунку милицияда иштегендерди деле кабыл алганбыз, и жарандык коомдук жөнөкөй эле жарандарды да кабыл алганбыз. Ушул
кайгыл кызматына кабыл алып атканда чоң конкурс болгон, Чоң конкурс болгон. Биз ойлогонбуз баягы аябай каалоочулар аябай көп болуш керек деп. Өзү где-то 750-800ге жакын адам алыш керек болчу Бишкек шаарына. Ал анча адамды биз деген 2 этап менен эле алыш керек болчубуз. Бирок 5 этапка созулуп кетти. 5 этапка созулганда дагы 6 этап дагы мына жакын кече эле бүттү. Бул 6 этап болуш керек. Кече эле мындай толуктанды. Буга чейин 2019 жылдан баштап мына 20-21 аяктап калды. 2 жылдан бери мына толукталып келатат. Мына эми жакында кече эле бүттү. Эмнеге андай болду? Анткени каалоочулар аз болчу башында. Азыр албетте көбөйдү, анткени элдин баары укту. Баягы айлыгы чоң, жогору, иштегенде дагы мындай башка түрдө иштейбиз деп элдерге ошентип ойлогон. Анан мына кече эле баягы кайра эле баягы таякчасын кайра кайрып бергенде билбейм кандай болуп калат да. Албетте бул кайра эле коррупциялык жакка бурулуп кетет да. Башында жаштар көп катышчу эмес, анткени ишеним жок болчу. Ушу чын эле дагы конкурсту ал жалаң эле акча менен өтөт деп көптөр айтчу. Анан биз ар бир этап, конкурстук этап болгон сайын биз маслом каражаттардан көп айтып, келгиле катышкыла, чын 1 сом бербей өтөсүңөр. Чын эле ошондой болгон. 1 да сом бербей, эч кимге эч нерсе, телефон аркылуу тааныш жок. Биз комиссияда таза өткөн да. Анан дагы бир ызычуу болгон. Баягы эң биринчи этап боло электе эле баягы милиция кызматкерлеринин арасында ушундай акча алып, мындай өткөрүп берем деген ушундай болуптур. Биринчи этап болгондо биз таза өткөрдүк. Анан жанагы жаңы дагы өзгөрүүлөр менен кабыл алынды да, тандалды, тест аркылуу. Эми боюнча бир шарттарынын бири дагы мындай чет тилдерди билгендерге артыкчылык берилген да, туристтерди дагы алар тосуп алыш керек деп, Ооба, патрулдук милициянын кызматынын ичинде роталар бар болчу. Бир 2 рота бул туристтик рота болчу да. Именно ошол туристтик ротага именно чет элди үйрөнүү, чет элди билүү бул шарт болчу да. Шарт болчу. Ошол шартты аткаргандарды бул ошо туристтик милицияларга көп көңүл буруу боюнча, туристтерге көп көңүл буруу боюнча багытталган болчу. Ошонун арасында чын эле баягы биз кабыл алганда эми англис тилде биз комиссиянын ичинде билгендер да бар болчу. Биз ошо англисче эле суроо берип, алардын жооп бергендерин укчук. Англис эле эмес, түркчө да билгендер бар болчу комиссиянын ичинде. Анан Турцияда иштеп, айлыктары $1000 жакын айлык алган жаш балдар Турциядан келишип, ошо милицияга иштейм, мен кыялым болчу кичине кезимде деп, ошондой балдар бар болчу. Анан биз суроо бергенбиз, айлыгың чоң жерде иштеп, эмне үчүн келгенде мен кыялым болчу, мен ошого жетпей жүргөм. Эми мына интернеттен окуп, чын эле коррупциясыз болот экенин билип, анан мен катышып атам деп деген балдар көп эле болду да. Ошондой балдарды көргөндө аябай мындай кубанып биз чын эле ушул буйруса максатыбызга жетебиз, коррупция токтойт, милиция элдерге болгон мамилеси оңолот. Чын эле оңолуп, элдер дагы Бишкектин тургундары дагы көп мындай жакшы каалоо тилектерди, жакшы пикирлерди айтып баштаган. Мисалдар болуп, анан милициянын кадыр баркын көтөрүп, ошолор кайгылуу кызматтын кызматкерлери жөнүндө сөз болуп калган, мындай оң жагына. Ооба, баардыгы жаштар, баягы физикалык денеси мындай физикалык жактан да даярдоосу, чоң курсактар жок дегендей. Баардыгы эле ушундай жаш балдар, бойлуу балдар болбодубу? Анан ошого да карашты. Анан жасаган эң биринчи бул жасаган мамилеси. Айдоочулар токтотуп, түшүндүрүп, мындай инструкция боюнча, мыйзамдар боюнча өзүн жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылышкан. Ошол да аябай элдер көп ошол боюнча. Алардын мындай видео камералары бар эле, азыр дагы ошондой иштейби алар? Азыр дагы ошондой иштейт, бирок менин байкашымча баягы азыр кандай болуп калды? Баягы жолдордун кесилишинде эле карасаң турат, 3-4 жөн эле турушат.
Өзү деген алар деген баягы жөө кайгыл кызматы болчу дагы, и автопатруль деген да бар болчу да. Автопатруль болгондо баягы унаа менен патруль кылып жүрүш керек болчу. Жөөлөр болсо тоже көчө кыдырып жүрүш керек болчу. Азыр карасаң 3-төн 4төн турушат. Азыр тем более баягы таякчылар берип койгондо таякчылар менен турушат. Анан мынтип байкасаң төшүттөгү камералары иштебейт да. Иштегенде баягы мынтип ак болуп бир свет жанып турчу да. Азыр болсо көбү иштебейт. Башында ошол бир мисалдар чыгып, анан ошолорду көргөзүп аябай эме болушту эле го. Ооба. Деги эле айтып атпаймынбы, ошол жанагы ГАИ кызматы баягы тендерлер өткөргөндө жанагы электрошокер жактан, ошол эле камера жактан мындай туура эмес камераларды алышкан. Камераларды алганда, баягы камера видеого тарткандан кийин жумуш бүткөндө баягы камеранын ичиндеги жазылган материалдарды базага көчүрчү. Эгерде бир камера иштебей калса, ал жакка доступ Кытайда экен. Кытайдагы ошол камераларды саткан фирманын кызмат Кытайдан туруп анан бияктагыларды карап турат бекен бул. Ошондой мүмкүнчүлүгү бар болчу. Мен буга дагы аябай таң калганбыз. Биз өзүбүз барып, комиссия мүчөсү катары барып, ошол жерди көргөндө биз сураганбыз. Эгерде азыр мисалы мүмкүнчүлүк барбы, бир данный момент мисалы милиция кызматкери азыр мисалы кызмат өтөп жүргөндө ошо камераны көргөнгө мүмкүнчүлүк барса, жок дейт. Анан кийин макул, анда иштебей калса кандай кыласыңар десем, алар болсо биз өзүбүз аракет кылабыз, эгерде болбой калса, ал жака доступ бериш үчүн биз Кытайга чалып, жазып, анан алар деген бизге паролду жөнөтүп, анан биз ошол аркылуу кирип, ошол кээбирки жанагы камералар иштебей калганда ошонун ичинен материалды алып чыгыш үчүн ошол Кытайга кайрылабыз дегенде. Эмнеге анан башында ушундай болуп калган? Билбейм эмнеге, бул кандай мында биздин ошондо ойлосоңуздар, бул милиция кызматкерлеринин бул мамлекеттик орган да. Ошолордун тартылган видео материалдар Кытайга кетип атканы күмөн да. Буга деген улуттук коомдук кызматкерлери өтө мындай караш керек эле да. Бул биздин баягы цифровизация дегенен цифровизация болгондон кийин ошол материалдарды деген коргош керек да. Бул анткени ал жакта адамдардын сүрөттөрү бүт жана жазылып аткан, протокол түзгөндө фамилия аттары бүт ошол жакка кетип аткан, бул мүмкүн кетип аткан да. Анткени эми ошондой учурлар болгон. Андан тышкары жанагы билесизби, бир учур болбоду эле. Баягы наручник сала албай площадь аянтчада площадьта ички иштер министрлигинин орун басары өзү барып бир жаран бычак менен кол салып, ошону кармай албай, наручник сала албай, ошол жерде еще журналисттерди барып аны тартып, ошол чыгып кетпеди эле. Анан кийин биз сураганда эмне үчүн наручник сала албайбы десе, көрсө жанагы наручниктер, кишендерби, көрсө ал жанагы түрмөдө отурганда, түрмөдө жанагы нары бери алып барганда ошого мындай салына турган, колу кыймылдабай турган мындай наручник экен да. Тигилер качып баратканда кыймылдайт да. Алар берки өзү милицияга деген баягы мындай кол анткени бирөөсүн салгандан кийин кол мындай ааргандай болот да. Анда экинчисин салган оңой да. Бул жерде деген салыш үчүн эки болуп деген мындай кармак. Муну деген өтө кыйын да, антип кармашчы. Ошондуктан ошол тендерде дагы көрдүңүздөрбү, мындай туура эмес алынган да. Мүмкүн арзан болгон алар. Мүмкүн алар деген мурун колдонулган. Эми анын баарын изилдеш керек, анын баарын деген баягы жүргүзүш керек, тергөө иштерин жүргүзүш керек да. Эмне үчүн андай алган? Анан жана электрошокер айтып атпадымбы? 10 эсе кымбат экен, алыныптыр. Ошондой эле, туура эле ошондой эле Ош базарда 500-600 сомдон сатылып аткан. Мунун баары эмне үчүн ошол бул кемчиликтер болуп атты да. Анан эгерде жана видеокамералар эгерде доступ болгондо биздин эле кызматкерлерге любой убакта баягы бир милиция кызматкерин мындай карап отурсаң, унааны токтоткондо көрүнөт да, баягы акча алып атканы баары камера жазылып турат. Анан алар деле милиция кызматкерлери айтмак да, бияктан азыр караш мүмкүн. Мен коррупцияга барбайм депчи. Алар деген
Мынтип жанагы кагаз менен жаап алып эле ар кандай ушундай эми ушундай деп айтышчу да. Берки уна айдаганда айдоочулар да. Пара берип жиберет. Ооба, ошондой учурлар болот деп айтчу да. Анан карабайсыздарбы, баягы камера мисалы кызмат өтүп аткан учурда доступ жок, только кечинде алып барып эле жүктөйт тартылган нерсени, бир күн кечке тартылган нерсенин баарын. Ал жакта дагы мүмкүн өчүрүп коюш мүмкүнчүлүгү да бар да. Ошондуктан ошондой кемчиликтердин арасынан баягы коррупцияга жол ачылгандай болчу да. Бирок ошого карабай коррупция мисалы жоголуп калган Бишкекте. Жоголуп калган, эми совсем эле жоголгон деп айта албайм, бирок кыйла азайган. Мындагыдай пара берип жиберүү мүмкүнчүлүгү азайып калган. Ооба, анан дагы бир нерсе баягы айдоо күбөлүгүн мурун деген алып убактылуу берилчү эмес беле. Азыр болсо айдоо күбөлүгү алынбай эле, мындай эле кагаз штраф жазып берип коет эле. Барып эле төлөп эле анан жүрө бересиң да. Мисалы айдоочунун күбөлүгүн алганда жок алба мага бер деп ошол коррупцияга акча бергенге мындай чоң эме түзүлгөн болчу, шарт түзүлгөн болчу. Ошол дагы өзгөрүү, жакшы өзгөрүү болгон эле да. Эми азыр эми кандай болуп атат? Деги өзү баягы таякчылардын Бишкек шаарына кайтаруусу өзү кызык болуп атат да. Айтылган, келтирилген аргументтер мындай кызыктай болуп атат да. Жол кырсыктарынын саны өзгөн. Эми жалпы өсүшү мүмкүн. Анткени регистрация көп болуп атат азыр. Мурун эми регистрация кылбай эле милиция чакырбай эле койчу да. Азыр болсо патрулдук көп патруль жүргөндөн кийин жолдон сөзсүз түрдө кезигесиң, баягы жол кырсыгы болгондочу. Анан патруль өзү эле эки чим чакырбаса эле барып эле регистрация кылган да. Бишкекте мисалы өлүмгө алып келген жол кырсыктарынын саны азайган, аябай азайган. Ошону караш керек болчу. Андан көрө таякчыларды Бишкекке кайра кайтарып бербей, наоборот, Чүй областында гай кызматкерлери патруль кызматка өткөрүп, алардан кайра жанагы таякчылар тартып алса, ал жакта да азаймак болчу да. Сиздердин пикириңизде ушул реформаны баштадыңыздар да, ошол 19-жылы кирсе, ошондон бери 2 жыл иштеди да, кандай мындай жыйынтыктарды берди эле сиздин оюңузча? Жана айтып кеттик кээ бир мисалдардычы, андай эме боюнча кандай? Мен тактап айтып кетейин. 1-ноябрда 2019 жылдын 1-ноябрда Бишкекте ишке кирип баштады патрулдук кызматы. Анан 2020-жылы июль жай айында биз акыркы жолу Оштон баягы конкурстук тандоо өткөрдүк. Ошто биринчи этабында. Андан кийин эле күзүндө баягы революция болуп кетти. Андан кийин эле азыр мисалы ошондон кийин эле 2021-жылдын башында эле ошо комиссия жоюлуп, баягы башында түзүлгөн комиссия жоюлуп, азыр комиссиянын курамында ким бар экен белгисиз. Эч ким маалымат каражаттарда эч бир фамилиялар жок, эч бир таанылбаган адамдар. Бизди керек болсо жана комиссиянын төрагасы, эң ушул долбоорду эң баштаган Тамирлан Ибраимов, эксперт, аны дагы ошо комиссиядан кетирип салган да. Азыр болсо биз эч кандай тиешебиз жок. Азыр ошол патрулдук милициянын кийинки 2021-жылдын башынан баштап уже совсем башкача кетип баштады да. И комиссия дагы кандай кабыл алып атат белгисиз. Кандай адамдарды кабыл алып атат? Мурун гай кызматта көп жыл иштеп, коррупцияга батып, кылмыш иштер козголгон адамдарды эле кабыл алышы мүмкүн. Эми аны мен билбейм да. Бир совсем башка жака кетти да. Кайра ошол башындагы реформадан кайра кайтуу деп айтса болот да. Албетте болот, албетте. Анткени мындай да, баягы эгерде бир кызматтын ичинде көйгөй көп болсо, азыр мындай болуп калды да. Ошол эле кызматка ошол өзүң эле көйгөңдү чеч деп бүт жоопкерчиликти баары эле ошол кызматка берип койду да. Эч убакта бир кызматтын ичинде көйгөй болсо, эч убакта өзүн өзү көйгөйүн чечпеш керек. Сырттан келген адамдар, мейли башка мамлекеттик кызмат болсун, бирок сырттан келип, анан сырттан караган адамдар көйгөйдүн
тиги тамырын өзөгүн табышат дагы ошону чечишет. Азыр болсо бүт ушул долбоордун пилоттук, азыр дали пилоттук, ошо пилоттук долбоордун баягы башкаруусу кайра эле ошол мурунку эле ГАИ кызматкерлерине берилип калган да. Бул пилот долбоор болуп Бишкекте, анан Кыргызстандын бардык жагына жайылтылмак да, Жайылтылмак, жайылтылсын деген дагы президенттин, мурунку президенттин приказы бар. Уже жайылтылып башталыш керек болчу. Мисалы, Ошто башталып, анан дальше баягы калган кийинки областтарга тараш керек болчу. Бирок эмне үчүн 1 жыл ичинде, мисалы 2021-жылдын ичинде только Бишкекте эле тандоо процесси аяктады. Мына эми 1 жыл ичинде. Эмне үчүн токтолуп калган белгисиз, анткени акча каражат бар болчу. Ошол эле штрафтардын, баягы айып пулдардан чогулган акча кайра эле ошол реформаларга жумшалган болчу да. Эми ошол мындан ары кандай болуш керек, жана реформанын жүрүшүндө ушул убакта жана региондордо болуп калыш керек, анан дагы кандай маселелери бар эле? Сөз түрдө баягы патрулдук милиция бүт жерде болуш керек болчу, таякчаларды колдонбош керек болчу. Анан патрулдук болгондон кийин патруль кайгулуу жасап, көчөлөрдү кайгулуу жасап, патруль кылып, жалаң эле жолдун үстүндөгү көйгөйлөргө көңүл бурбай, коомдук тартипти дагы камсыздаш керек болчу да. Камсыздаш керек. Анан сөз түрдө мен мындай сунуш катары айтып кетелем. Ошол ГАИ кызматкерлер, мурунку ГАИ башкы башкармалыктан алып, ички иштер министрлигине же болбосо өкмөттүн кабинетине бериш керек. Мындай сырттан ушуну башкарыш керек да, ушул реформалуу процессти. Эгерде жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыкка эле берип койсок, мурунку эле ГАИге берип койсок, анда көйгөйлөр чечилбейт. Көйгөйлөр чечилбегени, жана айтпадымбы, тендер аркылуу уже мурун эле билинген болчу. Жана электрошокерлер кымбат алынган, жана нарушниктердин туура эмес алынган, анан башында деген жанагы патрулдук милицияга акча каражаттары бөлүнүп берилген эмес. Анан унаалар дагы аябай тендер өткөргөн, унаалар дагы арзан, анан мындай туура эмес унаалар алынганда, эми кандай десем, унаалардын сапаты мындай начарыраак болуп калган да. Бунун баары ошол мурунку эле ГАИ кызматы баары ошол конкурстардын баарын өткөргөн да. Ошол эле акчага иномаркаларды алса болот болчу да. Эми ошол кемчиликтер мурун эле бар болчу, эми азыр совсем эле полное управление, полное башкармалык ошол эле мурунку эле ГАИ кызматына берилип калды. Мурунку баштагы абалында эле кайра кайтып келип жатышты. Кайтып барат, кайтып таякчылар кайра кайтып беришти. Эми анда бул эми күлкүмүштүү анекдот. Бурчка туруп алып эле тосуп, анан бул эми анекдот болуп калды да. Анекдот сыяктуу. Эми мындай күлкүмүштүү буга кандай, эмне үчүн биздин бийлик буга уруксат берилди? Мындай көп эксперттер менен, коомдук активисттер менен мындай кеңешип, ушундай жасалган чечилим болсо бир жөн. Анан эми таң калыштуу нерсе болот да, бизге таң калыштуу. Эң башкы нерселер, көрсөткүчтөр бул таякчаны алып салуу, патруль жасап кызмат өтөө, анан жалаң эле жолдо эмес, коомдук тартипти камсыздоо болчу да. Азыр карасаңыздар, ошол эле патруль милиция жолдо эле турушат. Таяктары берилди, патруль жасап эле бир орунда турушат. Ат эле өзгөрүп калды кайрачы. Буга чейин, мисалы, патрулдук кызматка чейин 3-4 жолу реформа жасайбыз, сонун болот деп дагы айтылган, бирок жөн ат эле өзгөргөн болчу. Иштеген иши, алып барган иши мурункудай эле. То есть азыркыдай. Кайра эле таякча менен бир орунда эле турушат. Эч кандай патруль жасабай эле, только жолдогу эле көйгөйлөргө көңүл буруп атышат да азыр. Эми ошого баратат да, Ошол жакты көздөй баратат, э? Эми мисалы биз кабыл алган, биздин комиссия кабыл алган кызматкерлер, мисалы жарандык коомдон барышты да, жөнөкөй эле жарандар барды да. Алар деген баягы мындай чоң ишеним менен барышкан.
ошолорго аябай мындай өкүнүчтүү болуп атат да. Ошолорду ойлоп мындай жүрөккө ооруп атат да. Негизинде алар деген калыс болобуз деп жана кызмат адамдарын кармап депутаттарды кармап. Анан алар деген менин кыялым болчу кичине кезинен деп барышкан да. Эми азыр кайра коррупциялык жакка кайра мурункудай эле тал теректин астында жүргөп турган гаилер болуп калса, анда эми мындай терс көрүнүш да, аябай мындай кандай десем, жүрөктү орто турган нерсе болуп атат да. Ошол эле балдарга деле, ошол эле азыркы иштеп аткан кызматкерлерге да. Анткени алар деген чоң мындай өзүнүн мурунку кыялдарын орундатам деп барышкан эле да. Келип иштешип аткан, жакшы иштешип аткан. Азыр кандай болуп калат? Эми көбү, эми ойлойм, эгерде мурункудай эле болуп баратса, ошондо жарымынан көбү кетип калат да. Жарымдан көбү болбосо, жарымына чейин көп жаш балдар кайра эле кетип калышат. Аларды толукташ үчүн ким? Кайра эле мурунку иштеген гаилер, баягы курсактуу, бир эч жака баспаган, бир орунда туруп эле таягы менен минтип коюп эле отурса, анан курсагы чыкпаганда анан каяга чыгат? Курсагы толот, анан чөнтөгү толот. Башка эмнеси толот? Урмат, сизге рахмат ушу студияга келип маек бергениңизге. Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө ушу кайгылуу кызматынын реформасы тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда мейманда Жарандык союз коомунун мүчөсү Урмат Казакбаев болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар. Рахмат, саламатта калыңыздар.